деп эсептесек болот. Азыр болсо эми 71 килограмм салмак чендирдигиндеги мушкерлер. Бул Лига спорт клубунан Хаби Аскарбек уулу кызыл бурчтан чыкты, жана ошондой эле Уран Мамыров, ал көк бурчтан чыккан мушкер Нурбек Орусулбаевдин демек шакирти Fighter Cage. Уран Мамыров Fighter Cage'ден, ал эми Хаби Аскарбек уулу Лига спорт клубунан. Ошентип кандайдыр деңгээлде спорт клубтун өкүлдөрүнөн тиреши деп айтсак да болот. Эки спорт клубтагы өтө жакшы деңгээлде көптөгөн мушкерлерди ушул алып чыккан, көптөгөн мушкерлерди демек тарбиялап чоңойткон деп айтсак болот. Ал учурда мына кызыл мээличен, бул ак чолокшу менен Хаби Аскарбек уулу таамай 1-2 соккусун узатты. Уран Мамыров бул греплинг жана валитудо боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону. Хаби Аскарбек уулу болсо Оштон Каракулжа районунан, бою 1,77 м. Бул дагы валитудо боюнча спорттун чебери. Экөөнүн демек спорт түрү, келген спорт түрү бир деп айтсак болот. Бирок Хаби Аскарбек уулунун колдорунун соккусу бир топ таасирдүүдөй сезилип атат. Азыр болсо айланып бир сокку узатты Уран Мамыров. Экөөнүн бойлорунун узундугунда айырма бар. Уран Мамыров 1,70, ал эми Хаби Аскарбек уулу 1,77. Андыктан анын колдору да узун, буттары да узун. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып коюшу толук ыктымал. Акырында патандашын бурчка такап бара жатат Хаби Аскарбек уулу. Лоу кик Уран Мамыровдун аткаруусунда. Экөө тең бири-бирин партерге которгонго аракет кылган жок. Ошол туруу абалындагы беттешти да сагынып калган экенбиз. Буга чейин дээрлик мушкерлердин баары жок эле дегенде экөөсүнүн бирөөсү бутка кирип барып ошол замат калган окуялар. Бул нокаут албетте. Бирок ары жакта мына Уран Мамыров ошол замат ордунан туруп кетти. Ошентсе дагы калыс ошол сокку узагандан кийин эле беттешти токтоткон. Мүмкүн калыстыкка туура эместер. Бирок ал эми токтотуп койду. Демек кайрадан ал чечимин өзгөртпөйт. Бул жерде терең нокаутка кетип калды деп ойлоп кеткен сыяктуу. Калыс Хаби Аскарбек уулу, бирок ушул 1-2 соккусу айрыкча таамай тийген болчу. Хабини жеңиши менен куттуктайбыз. Уран Мамыров болсо ошентип бир кызыктай абалда калды. Бир караганда жеңилген жок, бир караганда жеңилип калды. Эмне дейбиз? Эки мушкерге тең кийинки демек карьерасында ийгиликтерди каалайлы. Хаби Аскарбек уулу бирок өтө сонун соккуну ишке ашырды эле. Андыктан анын жеңиши